Биз турмушубузда көбүбүз мейирман айымдын кызматына муктаж болобуз. Жарык дүйнөгө келген күндөн тартып, эс тартып, жетилип атүгүл өмүрүбүздүн акыркы ирмемдеринде дагы алар бизге кызмат кылат. Дүйнө боюнча 20 миллиондон ашуун мейирман айым бар. Алар жалпы саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин теңинен көбүн түзөт. Статистика жүргүзгөн өлкөлөрдө мейирман айымдардын 1/3 бөлүгү аялдар. Кээ бир аймактарда алар 90%га чейин жетет. Бул кесипте аялдар алдыңкы сапта. Дүйнө жүзү боюнча эң көп мейирман айымдар Европада. Европада дүйнө калкынын 1/5 бөлүгү жашаганы менен, мейирман айымдардын 1/3 бөлүгү кызмат кылат. Дүйнөдө орточо эсеп менен алганда 10 000 адамга 28,6 мейирман айым туура келет. Бай өлкөлөрдө бул сан 88 түзөт. Ал эми эң жакыр өлкөлөрдө 10 000 кишиге 5 гана мейирман айым иштейт. Мындай теңсиздиктин себеби эмнеде? Анын бир себеби саламаттыкты сактоо кызматкерлери дүйнөнүн кайсыл булуңунда жакшы төлөсө, ошол жакка оогонунда. Мейирман айым кызматы аял мигранттары үчүн бийик деңгээлдеги кесипке айланууда. Буга кошумча аялдар үй бүлө мүчөсү катары гана жер которбостон, үй бүлөнү багуучу катары дагы миграция агымын толукташууда. Муну Филиппиндерди мисалы далилдеп турган сейт. Бул өлкө мейирман айымдардын эң ири экспортёру. Былтыр өлкөдөн чыгып кеткен 20 000 мейирман айымдын 86%-ын аялдар түзгөн. Калк саны өсүп, өмүр узактыгы узарып жаткан заманда дүйнө жүзү мурда кийин болуп көрбөгөндөй доктурларга жана мейирман айымдарга муктаж.